Кумурска үйүнө кантип жетти? Бир күнү кумурска кайыңга чыгып алды. Ал кайыңдын эң чокусуна чыгып ылдый карады. Өзүнүн уюгун араң көрдү. Кумурска жалбыракка отуруп: Мен бир аз эс алам, анан ылдый түшөм деп ойлонуп койду. Кумурскалардын бир эрежеси бар. Күн бата баштаганда бардык уюгуна кириш керек. Ал эми күн батары менен кумурскалар бардык эшиктерди жабышат да укташат. Ким кечиксе, көчөдө түнөп калат. Күн токойду көздөй түшүп келе жаткан. Кумурска жалбыракка отуруп алып күндү карап коет. Эч нерсе эмес, жетишем, ылдый түшкөн оңой да, деп ойлонуп жата берет. Ал жаткан жалбырак саргайып кургай баштаган жалбырак эле. Бир заматта шамал башталып, аны бутактан үзүп кетти. Жалбырак токойдун үстүнөн, андан кийин көлмөнүн аркы өйүзүнө, андан кийин айылдын үстүнөн учуп жөнөдү. Кумурска жалбыракка жабышып алып, коркконунан жүрөгү оозуна тыгылып, араң эле баратты. Шамал жалбыракты айылдын четиндеги талаага алып келип, ошол жерге таштап салды. Жалбырак ташка түштү. Кумурска байкуш буттарын оорутуп алды. Жатып алып, эмне кылышты ойлонот. Ай, өлдүм ай. Эми үйгө жете албай калдым. Эгер буттарым аман болгондо, чуркап кетмекмин. Эми эмне кылдым? Кумурска тегерегине көз жүгүртөт. Оң жагын караса, жанында жер ченегич курту жатыптыр. Сөөл жанга окшош, бирок алдында да, артында да быкылдаган буттары менен. Кумурска ага: Досум, мени үйгө жеткирип кое аласыңбы? Мен буттарымды оорутуп алдым. Макул. Тиштебейсиңби? Жок, тиштебейм. Отур, жеткирип коем. Кумурска жер ченегиштин үстүнө чыгып отурду. Ал жаа сыяктуу ийилди дагы кайра түзөлдү, кайра жаа сыяктуу болду, кайра түзөлдү. Ал ушинтип жылып кете берди. Кумурска бир жерге жакындайт, бир асманды көздөй көтөрүлөт. Ушинтип отуруп ал бир кезде кыйкырат. Токто, мен чыдай албай калдым. Курт болсо укпайт, кете берет. Бир кезде кумурска: Токто, мен сени чагып алам, деп кыйкырды. Курттар отоктоп жерге сунулуп жатып калды. Кумурска ылдый түшүп, энтигип араң эсине келет. Курт болсо коркконунан качып кетти. Кумурска кайра айланага көз чаптырып карады. Талаада чабылган чөп жатыптыр. Чөптү аралап жөргөмүш кетип бара жатыптыр. Анын буттары тирөөчдөй, башы буттарынын ортосунда солкулдайт. Жөргөмүш, мени үйүмө жеткизип койчу. Менин буттарым ооруп жатат. Макул. Отур, жеткизип коем. Кумурска жөргөмүштүн бутунун тизесине чейин чыгып, кайра ылдый аркасына түшүүгө туура келди. Анткени жөргөмүштүн тизелери аркасынан өйдө чыгып турат. Жөргөмүш 8 бутун тарбайтып кетип бара жатты. Кумурсканын жөргөмүштүн буттарын карап жатып, башы айланып кетти. Анын үстүнө ал аябай акырын жылгандай сезилди. Кумурска мындай басыктан тез эле чарчап кетти. Ал жини менен жөргөмүштү тиштеп кое жаздады. Бирок бир мезгилде алар түз жолго чыгышты. Бир маалда жөргөмүш токтоп калды. Мына комуш шакат чүйөт. Анан тинтеш чүйөт. Кумурска эптеп түштү. Коңуз, мени үйгө жеткирип койчу. Менин буттарым ооруп жатат. Жеткирип коем. Кумурска коңузга жаңы эле чыкканда, ал тез чуркап жөнөдү. Анын буттары аттыкындай болуп түз экен. 6 буттуу ат сымал абада учуп бараткандай чуркайт экен. Заматта картошка айдалган талаага жетишти. Кумурска картошка менен чуркай албайм. Башка бирөө издеп. Кумурска айла жок түштү. Кумурскага картошканын сабактары жыш, токой сыяктуу көрүндү. Бул картошкалардан бутум соо болгондо бир күндө араң өтмөк эле. Күн болсо улам ылдыйлап баратат. Кокусунан кумурскага бир чырылдаган үн угулду. Кумурска кетти. Кумурска бурулуп карай салса эле айлан көчөк турат.
Sen кичинекейсиң, мени кутура албайсың. Анне чоошумбу? Отур деймин. Жакшына кама. Айлан көчөк улам учуп, улам конуп отуруп, бат эле тосмонун жанына келип калды. Мен тосмодон өтө албайм. Ал абдан бийик экен. Чегиттен жатасыя. Чегитке мени эме жеткизип койчу. Моюма чык. Кумурска чегирткенин желкесине отурду. Чегиртке арткы узун буттарын эки бүктөп, анан бир заматта түздөп, бүргөдөй болуп асманга секирди. Ошол замат канаттары жайылып, тосмонун ар жагына түштү да кумурсканы акырын жерге түшүрдү. Кумурска рахматын айтып, асты жагын караса, чоң көлмө бар экен. Күн дагылдыйлай түштү. Кумурска шылкыйып суунун үстүн карап турса, суу ченегич жүрүптүр. Аябай сүйүнүп кетти. Суу ченегич, мени эме жеткизип койчу. Макул. Кумурска отурду. Суу ченегич суунун үстүндө кургак жерде жүргөндөй жүрдү. Күн болсо чындыгында батканы аз калды эле. Кумурска алдыга көз чаптырды. Чокусу асман тиреген токой. Ал эми күн анын артында көрүнбөй калды. Жетишпей калдым окшойт деп шылкыйып калды. Ошентип отурса эле жерде май саратаны кетип баратыптыр. Кумурска аябай сүйүнүп кетти. Саратан, мени жеткизип койчу, менин буттарым ооруп жатат. Макул. Кумурска саратандын башына чыкты. Саратан бир маалда белин экиге сындырып, артынан эки чоң канатын алып чыгат. Анын астынан дагы майда узун, кыска ар түрдүү канаттар чыгат. Мунун баарын байкап турган кумурска оозун ачып таң калат. Бир маалда ички канаттар иштей баштады. Дыр деп саратан асманга көтөрүлүп кетти. Вертолет сымал ал 1 минутта токойдун үстүндө болуп калса болобу? Кумурска сүйүнүп кетти, бирок күндү караса эчак жерге илинип калган. Токойдун үстүнө көтөрүлүп, ал чоң канаттарын иштетти эле ракета сымал учуп жөнөдү. Кумурска демигип араң чыдады. Кумурска ылдый караса, кайыңдын астында анын үйү турат. Ал күнгө карады. Күн чак эле белге чейин жерге сиңип кеткен. Ал саратанга ыраазычылыгын билдирди да айланасын карады. Тегереги бутактар менен жалбырактар, бутактар жана жалбырактар. Кумурска үлгүрбөй калды окшойт. Бир маалда ал жанындагы жалбыракта көпөлөк курт отурганын көрөт. Ал өзүнүн жибек жиптүү сууруп, бутакты уруп отурган болот. Көпөлөк курт. Мени ылдый үйүмө түшүрүп койчу. Кояды. Баары мага жардам бергиле, бир эле сен жардам бербей жатасың. Кумурска жини менен аны тиштеп алды. Курт чочуп кетип, жалбырактан учуп кетти. Кумурска аны тиштеген бойдон чогуу кулашты. Бирок алар бир аз кулап эле курттун жибине илинип калышты. Экөө тең жибек жипте термелеп жатышты. Жип болсо бутакка урулган эле. Кумурска куртту тиштеген бойдон селкинчектегидей болуп термелип турду. Жип болсо узарып баратат. Акырында ылдыйлай беришти алар. Ылдый жакты караса, кумурскалар бошобой шашып эшиктерди жаап жатышыптыр. Баары жабылды. Бир эле акыркы эшик жабыла элек. Курт менен кумурска дал ошол эшикке түшүп шып этип уюгуна тоголоп кирип кетишти. Күн да батып кетти. Ошентип, урматтуу кичинекей достор, кумурска досторунун жардамы менен уюгуна аман эсен жетип алган экен.